Ассалаумалейкум, урматтуу туугандар. Бир адамдын көңүлүн көтөрүп койгондо баратабыз. Адамга карачык айта албаган Аллага карачык айта албайт дейт го. Мен өзүм ушу Таласта 10 жыл залда тренировка кылганбыз. Агайыбыз бар эле. Агай бул өзүнүн балдарындай эле карайт да. Ошондой эле кызмат кылат, ошондой эле переживать этет. Азыр көп айылда агайлар бар. Жок жерден залы баягы курап калган, түшүп калганды эптеп мат кылып, зал кылып, ушундай кыйын балдар чыгарып аткандар бар. Анан менин балдарым дагы залга барат. Ушул Бекбол агай деген жаш эле бала. Менин таң калган балдардын ушу залга баргандан кийин жашоо бул күрөш дейт го. Мейли ал мыкты күрөшпөсө дагы, бирок жашоодо тың болот. Бизнесмен болсо дагы, чечим чыгарганга, тобокел салганга, ошон үчүн кандай гана спорт болбосун, ал мейли футбол болсунбу, не спорт болсун, балдарды спортко бериш керек. Бирок агайдан дагы көп нерсе зависит этет. Эгер агай өзү мындай непорядочный болсо, сөгүнчөк болсо, кыялы жаман болсо, сен балаңа да ошондой жугуп баштайт да. Эгер агай өзү намаз окуган болсо, мисалы балдарым 5 жашта, 6 жашта бардыгы уже дуаларды жаттап, киргендин дубасы, чыккандын дубасы, эч кандай күч кубат жок, баардыгы Алланын жардамы менен деп ушундай адеп ахлактуу намного өзгөрдү да. Анан ушуну агайдын бир көңүлүн алып туруп, азыр ушуну иштеген жерине барып тапшырып коелу деп атабыз. Балким жакшылыкта жарышайлы деп муну көрүп дагы балким башка айылдагылар дагы жаш балдар мисалы күз келатат, үшүрлөрүн чогултуп, жемиштерин чогултуп, ар бир айылдагы кызмат кылып аткан агайларын балким жакшы жакка жиберип калабы деген үмүт менен жакшы жактан премьер болоюк. Кызмат кылып аткан агайлардын баардыгына Алла ыраазы болсун. Силердин мээнетиңер нолдон баштап мынакей чемпион кылып аткан сборныйдын дагы мисалы агайлардын баардыгы намаз окушат, адеп ахлактуу. Кыскасы кызмат кылып аткан агайлардын, тренерлердин кандай гана вид спорту болбосун, баардыгыңардан Алла ыраазы болсун. Баардыгыбыздын ушундай балдарыбызга туура тарбия берип, бир гана туура тарбия эмес, балдар өзгөрдү. Тренер бул экинчи ата да, биз деле ушу 10 жылдан бери тренировка кылганбыз. Анан агай адеп ахлактуу болсо, бала да ошого окшошот экен да. Анан сизге мынакей умурага жолдомо иншалла. Алла разы болсун. Алла нерсе тошак барып дагы дем күчкөн иманды күчөтүп кетип, балдарга дагы имандын нурунан чачып дегендей. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Бул жакта формалары баардыгы дайын. Сразу ес, жабайт жаптай бересиз. Бул жактан затабыздан кийин байланыштырып айтабыз иншалла. Алла разы болсун. Бекбол мырза, бүгүнкү сертификат боюнча айтсаңыз, кандай сезимдер болду? Бүгүн вообще сезимдерди айтып бере албайм го. Ичимдеги аябай кубанып атам. Бул всегда ичимдеги дуам да ушул бар эле. Умурага барайын, Аллах тааланын жолуна барайын деп.